Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге тарыхый окуянын негизинде тартылган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү 7-кылымдын орто чендерин сүрөттөп, Кытайдын Тан династиясы күркүрөп өсүп турган мезгили болот. Алардын башында император Ли Шамин туруп, күчтөнгөндөн күчтөнүп эле болушунча көбүрөөк жердин баардыгын басып алганга аракет кылып жаткан. 630-жылдары Ли Шамин өзүнүн жер жайнаган аскерлери менен чыгыш түрк каганатына дагы кол сала баштаган. Ошондо алардын Кагюро каганаты менен чоң салгылашы башталып, талаада чаң сапырылып, жер жайнаган аскерлердин кандуу кагылышы болуп жатты. Бир топ убакытка созулган салгылашууда император Ли Шаминдин аскерлери жеңишке жетпей калчудай сезилип, ошондо кандуу император Ли Шамин өзүнүн жашырып койгон аскерлерин дагы согуш майданына чыгарат. Эки тараптан тең миңдеген жоокерлер курман болуп кете башташып, бирок Ли Шамин акырындык менен жеңишке жете баштайт. Акырында Кагюро каганаты толугу менен жок болуп кете жаздап, артты көздөй чегинип кете башташат. Жеңилүүчү тараптагы генерал Йонго келип маалымат беришип, алар 150 миңдей аскеринен айрылышканын, учурда 10 миңдей гана аскер калгандыгын айтышат. Жана алардын көпчүлүктөрү дагы оор жарадар болушкан. Ушул каганатта согушкан Самуль деген жоокер оор жарадар болгон досун жонуна көтөрүп келип, бирок тилекке каршы досу болбой эле көз жумуп калат. Император Ли Шамин болсо ошол каганаттагы белгилүү аялды дагы колго түшүрүп алганга жетишет. Душмандар чегинип кеткен соң император Ли Шамин андан ары дагы алдын көздөй жылып, Кагюронун борбору болгон Пхеньянга дагы жеткенге аракет кылат. Бирок Пхеньянга жеткенге чейин ортодо бир Анси деген чеп бар болчу. Ли Шамин ошол чепти дагы басып алып, андан ары борборго жетип бүткүл чыгыш аймактарды басып алмак. Негизи Ли Шамин бул өтө чоң эмес чепти эч эле өзүнүн теңине албай, менин аскерлеримди санасаңар санап бүтө албайсыңар. Ошондуктан мен бул чепти оп-оңой эле алып коёмун деп, беймарал гана алдыны көздөй жүрүшүн улантып жатты. Императорго жагымдуу болгон жаңылык жанагы колго түшкөн аял. Качандыр бир кездерде генерал Ян Манчхондун аялы болгон экен. Ал эми генерал Ян Манчхон болсо дал ошол Ансу чебинин башкаруучусу болчу. Демек кандай гана болбосун оомат мен тарапта болот экен деп ойлогон Ли Шамин аскер башчы кол башчыларына жаңы согушка даярданууга буйрук берет. Ал эми кийинки көрүнүштө генерал Йон жоокер Самуль менен сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Ал Самульга сен жанагы генерал Ян Манчхонго барып аны тындым кылышың керек. Анткени ал чыныгы саткындын ишин кылды. Биздин аскерлер Тан династиясы менен салгылашып жатканда жардамга келбей койду деп айтып, Самуль болсо генерал Йонго мен генерал Манчхонду сөзсүз өлтүрөм деп убадасын берет да, атына минип чепти көзөй жөнөп кетет. Күндөп түндөп жол жүргөн Самуль түндө эки аскерге жолугуп, алардын дагы Анси чебине бара жаткандыгын билет. Эртеси үчөө андан ары чогуу жөнөп, жолдо бара жатканда арабасы сазга тыгылып калган адамдарга туш болушат. Алар арабаны чыгарууга жардам беришип, андан соң Самуль ал адамдарга мен Анси чебине баратам, генерал Ян Манчхон менен жолугушум керек десе, ошол жердеги араба түртүп жаткан адамдын бири өзү эле чептин башкаруучусу генерал Ян Манчхон менмин деп айтат. Албетте Самуль мындай жөнөкөй генералга өтө таң калып, андан да таң калыштуусу жанагы аны ээрчип келген эки аскер душмандардын чалгынчылары болуп чыгат. Манчхондун кол башчысы эки аскерди ошол жерден эле тындым кылып, эми Самульду да өлтүрөйүн деп калганда Самуль өзүнүн түпкү тегин айтып, генерал Манчхон аны тирүү калтыртат да өзү менен кошо алып кетет. Сайма. Үй интернети 300 жана 500 мегабитке чейин. Плюс ОТВ. Бүткүл үй бүлө үчүн ылдам интернет. Жаңы муундагы интерактивдүү телекөрсөтүү. 5 онлайн кинотеатр. ТВ приставка жана гигабиттүү роутер бекер. Айына 1080 сомдон баштап. Абдан пайдалуу. Өтүнүч калтырыңыз, туташыңыз жана рахат алыңыз. Сайма толугу менен кошул. Ошентип Самуль генерал менен бирге Ансу чебине келип кирип, ушундай жөнөкөй генералды чептин ичиндегилер өтө баалап барктап сыйлашаарын байкайт. Дал ушул учурда базар жакта бир топ адамдардын мушташы башталып калган эле. Алардын ичинде эки жаатты баштап келген Хвальбо жана Бум деген эки баатыр бири-бири менен аябайга туурушуп жаткан болот. Анда генерал Манчхон аларды өзү келип токтотуп, болбогон нерсенин айынан урушуп талашып жатасыңар деп баардыгын тең чепти оңдоп түзөө иштерине жөнөтөт. Самульду болсо бул кезде түрмөгө камап коюшкан. Анткени генерал бул кезде Самульдун дос же душман экендигин толук биле элек болчу. Ал кечинде Самульду өзүнө чакырып алып, менин оюмча сени генерал Йон мени өлтүр деп жөнөттү. Менин сенде ушундай күмөнүм бар деп айтып, бирок таң калыштуусу Самульду өлтүрбөй өзүнө жакыныраак адамдардын бири катары коюп алат. Ошол түн эле Самуль чалгынчылык ишин баштап, канжарын алып алып Манчхон бир жака кирип кетсе ошонун артынан аңдыйт. Аңдып барса генерал Манчхон карапайым үй бүлөдө жаңы ымыркай төрөлгөндүктөн аларга тамак аш алып келиптир. Ошондо Самуль генералдын жүрөгү таза жакшы адам экендигин түшүнүп калат. Эртеси чепти оңдоп түзөө жана коргонуу иштерине генерал Манчхон өзү баш болуп катышып, баардык тийиштүү аракеттерди көрө башташат.
Анткени Тан династиясы аларды көздөй жакындап келе жаткандыгындагы бүт бардыгы билишчү. Андан кийин Манчхон өзүнүн мыкты аскерлеринин бири жана жардамчысы болуп жүргөн Пасону издеп келип, көрсө Пасо анын карындашы Бекха менен мамиле түзүп жүргөнүн билет. Анда генерал Пасого бул кандай кылганың деп аны жаа менен коркута баштап. Бирок Бекха Пасону сүйөрүн айтып генералды токтотот. Андан кийин Манчхон атайын кылдыбы айтор Самуэлга сакалымды алып бер деп айтып, канжарын алып генералдын сакалын алайын деп баштаган Самуэль болсо, бул бирден бир келген мүмкүнчүлүк экенин билип, бирок генералды такыр эле өлтүрө албай коет. Ошондо Манчхон баарын билгендей Самуэлга: "Сен азыр мени өлтүрбөй кое тур. Балким кийинчерээк эле өлтүрүп кетишерсиң. Сени жөнөткөн генерал Йон мени чыккынчы саткын деп эсептейт. Бирок чындыгында андай эмес. Мен деле Кагуро каганаты үчүн согушам." Тескерисинче генерал Йон өтө эле туура эмес кылды. Анткени аскери түгөнгүс Тан династиясы менен түз талаада салгылашуу таптакыр эле мүмкүн эмес. Мына эми ошонун айынан 150 миңдей аскерди жоготтук. Эми Тан династиясы дагы да алдыга жылып бизди көздөй келатат. Мен өз аскерлерим менен бар күчүмдү колдонуп аларга каршы турамын. Албетте аларга караганда күчүбүз алдаганча аз болсо дагы, акыркы тамчы каныбыз калганча өз чебибизди, өз жерибизди коргойбуз деп айтат. Ошентип ошондон бир канча күн өтпөй эле император Лешаминдин 200 миң аскери Анси чебине бир топ жакындап келип жайгашат. Ал эми Анси чебинде болсо болгону 5 миң аскер бар болчу. Император Лешамин бул чепти бүгүн эле алып коеоруна кымындай да күмөнү жок. Ошондуктан ал согушту дароо эле баштап жиберип, дегенде эле чоң таштар менен чепти аткылай башташат. Бир канча соккулардан кийин Лешамин кол башчыларынан чеп эмне үчүн кулабай жатат деп сурайт. Көрсө калың дубалдуу чептин ортосунда кадимкидей эле топурак толтурулган болуп, ар кайсы жерден сокку берсе дагы дубалдардын кулай турган түрү жок. Аны билгенден кийин Лешамин аскерлерге чабуулду баштоого буйрук берет. Чептеги жаачандардын канчалык аткылашканына карабай, Лешаминдин жер жайнаган аскерлери чептин түбүнө чейин жетип келишип, узун болгон шатыларын дубалга жөнөп чыга башташат. Лешаминдин дагы жаачылары чеп башындагыларды чекеден кулатып жатышты. Бирок чептегилер шаты менен чыгып жаткандарды таш менен кулатып, андан соң шатыларды толугу менен эле артты көздөй кулатып жибере башташат. Бирок болбой эле 1-2 шатыдан бир канча аскерлер өтүп кете башташып, чеп үстүндө кандуу салгылаштар боло баштады. Бирок алар менен генералдын күчтүү жоокерлери Чусужин, Бун жана Хвальбо катуу кармашышат. Лешаминдин аскерлери чептин дарбазасын талкалаганга аракет кыла башташып, бул кезде Манчхондун арбалетчен жоокер кыздары чептин бир тарабынан каптап аткылай башташып, экинчи тарабынан болсо Пасо баштаган атчан жоокерлер каршылык көрсөтө башташат. Дарбаза талкалангандан кийин ал жака Лешаминдин жүздөгөн аскерлери кире баштап, бирок чептин ичинде буктурмага кабылышып, экинчи дарбаза жабылып калат. Бул кезде чептин үстүнө чыгып алган Лешаминдин аскерлерин толугу менен жок кылышып, эми Лешаминдин аскерлери атайын жасалган чоң дөңгөлөктүү шатын алып келе башташат. Ошондой шатылар менен чыкканга аракет кыла башташканда, Манчхондун аскерлери чоң арбалеттер менен аларды атып, аркан менен тарткылап отуруп бардыгын тең капталга кулатып салышат. Андан кийин чептин башынан жаачандар кайрадан үстөмдүк кыла баштап, ошондо гана император Лешамин өз аскерлерин артка чегинүүгө буйрук берет. Анси чебиндегилер мындай көрүнүшкө сүйүнүшүп, кечинде болсо элдин бардыгы генерал Манчхонго ыраазычылык айтышат. Самуэль дагы Манчхонго чындап эле аны өлтүрүү үчүн келгендигин мойнуна алат. Манчхон болсо Самуэлга мен аны эч ак эле билгемин деп айтып, бирок ошол эле учурда Самуэлга эч нерсе кылбай койду. Арадан бир канча күн өтөт. Тан династиясынын аскерлери алыстан отторду түтөтүп эле император Лешамин эмнени пландап жаткандыгы азырынча белгисиз. Самуэль болсо Манчхонго: "Сен баягы салгылашта бизге келип жардам берип койсоң деле болмок да. Сен тараптан бул чындап эле чыккынчылык болуп калган жокпу?" десе, Манчхон Самуэлга: "Эгер мен ошондо силерге 5 миң аскеримди алып жардамга барганымда, баары бир эч нерсе өзгөрмөк эмес. Мен 5 миң аскеримди жоготуп кайтмакмын. А эгер 5 миң аскеримди жоготкон болсом, азыр Анси чебин эч эле коргой алмак эмесмин" деп айтат. Ошол түнү күтүүсүз жерден Тан династиясынын аскерлери өзгөчө план менен жакындап келип калышкан болот. Алар бул жолу башкача шатыларды курганга жетишип, жаачылары болсо өрт жебелери менен аткылап чептин ичин өрттөгөнгө аракет кылып жатышты. Лешаминдин көп аскерлери чептин үстүнө чыгып кетүүгө мүмкүн болгондуктан, кайрадан катуу салгылаш башталып, эки тараптан тең кан суудай төгүлө баштайт. Бирок Манчхон жана анын аскерлеринин бул планга дагы жооптору бар болуп чыгып, күйүүчү майларды жанагы шатыларга ыргытып, Манчхон жана башкалар аларды өрт жебелер менен атып өрттөй башташат. Ошентип Тан династиясынын аскерлеринин шатылары кайра эле өрттөнүп кетип, бирок генерал Манчхонго күтүүсүз жерден келип найза сайылат. Ал дээрлик эси ооп калганда душмандын күчтүү кол башчысы келип аны өлтүрөйүн деп калып, бирок аны Самуэль өлтүрүп генерал Манчхонду куткарып калат. Качан гана генерал Манчхон эсине келгенде 4 күн убакыт өтүп кеткен болуп, чептегилер тынымсыз каршылык көрсөтө бергендиктен император Лешамин кайрадан чегинип кетиптир. Ошол түнү чептин жанына бир аялдын келгенин көрүшөт. Көрсө ал баягы Лешаминге туткунга түшүп калган аял болуп, Манчхондун качандыр бир кездеги аялы экенин билебиз. Ал чептегилерге Лешамин силерден багынууну талап кылып жатат.
Эгер өз эркиңер менен багынбасаңар чептин маңдайына дагы бир чоң дубалды тургузганы жатышат. Ал дубал биздин чептен да бийик болот жана чоң көпүрөлөр аркылуу аскерлердин бардыгы каптап, мындай жагдайда аларга каршы туруу мүмкүн эмес болуп калат деп түшүндүрөт. Бирок бул жердегилердин эч кимиси багынайын деген түрү жок болчу. Ошондон көп өтпөй эле Лешаминдин аскерлери чындап эле чептен өтө алыс эмес жерге курулуш иштерин башташат. Лешаминдин аскерлери дээрлик 200 миңге жакын болгондуктан курулуш өтө тездик менен жүрүп, бат эле чептин маңдайына бийик дубалдар орноп, ичине топурак толтурула баштайт. Албетте мындай көрүнүштөн кийин Манчхун эмне кылсам экен деп башы ката баштап, бирок өлсө дагы багынып бербейт болчу. Ошондо Пасо эрдик кылууну чечип, ал ар дайым атчан аскерлерди жетектеп жүргөндүктөн, мен түндө аскерлерим менен эч билинбестен тездик менен императорго жетип барайын. Императорду жок кылсак аскерлери чаржайып абалга түшөт деп айтып, чептин жана элдин амандыгы үчүн ушундай кадамга барганга аргасыз болуп калат. Бекха аны менен ыйлап коштошуп, түн ортосунда план боюнча императордун хан ордосуна жетип барышат. Бирок качан гана аскерлер аларды сыртынан курчап калган кезде Пасо чептин ичинде бардыгын айтып койгон саткын бар экенин түшүнүп калат. Таңга жук Пасого 10 чакты жаанын жебеси сайылып, бирок араң дегенде кайрадан чепке кайтып келүүгө мүмкүн болуптур. Өлөр алдында Пасо генерал Манчхунга: император Лешамин биздин келерибизди эч ак эле билиптир. Демек биздин арабызда саткын бар экен. Мен императорду өлтүрө албай калдым деп ошол жерден көз жумат. Ошондон кийин чептегилер саткындын ким экенин изилдей башташып, баягы Лешаминге туткунга түшүп келген аял бардыгын мойнуна алат. Көрсө ал ошол түнү жаа менен атып Лешаминге кабар берип коюптур. Ал бардыгын ачык айтып Манчхундун багынып берүүсүн каалаганын. Эгер Манчхун багынып бере турган болсо, император Лешамин ал аялды аман калтырам деп убада бергенин билишет. Эртеси Бекха ызасына чыдабай эч кимге билгизбей эле ат менен чаап кетип калып, арбалети менен император Лешаминди атканга аракет кылат. Бирок анын огу тийбей калып, бул анын акылсыздыгы болдубу же эрдиги болдубу айтор. Ошол жердеги аскерлердин колунан көз жумат. Андан кийин өлүк денени чептин жанына алып барып беришип, Бекханын өлүмү Манчхунга дагы бир катуу сокку болду. Бул кезде Сауль Манчхунга түшүндүрүп, мен генерал Йонго барам дагы алардын аскерлерин чакырып келем деп жөнөп кетет. Чептен чыгып жөнөп кетип бара жатып, ал Лешаминдин кайсы бир аскерлерине жолугуп калып, алар куугунга түшкөндө араң дегенде качып кутулат. Күн түн дебей жүрүп отуруп Кагюро каганатынын гарнизонуна келип, генерал Йонго сөздөрүн айта баштаса, генерал Йондун кыжыры кайнап аз эле жерден Саульду өлтүрүп салайын дейт. Бирок Сауль ага генерал Манчхун эч кандай саткын эмес. Ал тескерисинче Тан династиясына өтө катуу каршылык көрсөтүп жатат. Ал болгону өз чебин коргогусу келет деп түшүндүрүп, эгер азыр болгон аскерлерибиз менен барып Тан династиясынын аскерлерине каршы турбасак, алар анси чебин алып коюшат да андан соң биздин борборго келип, борборубузду дагы алып коюп оңой эле талкалап жок кылат деп айтат. Ошондо гана Саулдун сөздөрү генерал Йонго жеттиби айтор. Эмне кылсам экен деп ойлонуп эле туруп калганын көрөбүз. Бул кезде Тан династиясынын аскерлери жанагы чоң дубалды куруп бүтүүгө дээрлик 10 чактыдай гана күндөр калган болчу. Ошондо Манчхун эл менен кеңешип, акылга салып отурушуп, канткенде чепти сактап калуунун бирден бир жолун табышты окшойт. Алар ошол 10 чакты күндүн ичинде чептин алды менен жанагы Тан династиясы куруп жаткан дубалды көзөй жер алды менен каза башташат. Чындап эле көптөгөн адамдар көптөгөн жерлерди казып салууга мүмкүн болуп, бирок азырынча жердин көчүп кетишин түркүктөр токтотуп турган. Дээрлик эки тарап тең даяр болуп калган мезгилде бир күн бою жамгыр жаап жиберип, жанагы казылган жер алдына суу да кирип кетет. Жыйынтыгында тиреп турган түркүктөрдү өрттөп жиберүүгө мүмкүн болбой калып, жумушчулар чепти жана элди сактап калуу үчүн өз жандарын садага чаап, көптөгөн жумушчулар жыгач түркүктөрдү балталап кыя башташат. Бул кезде Лешаминдин аскерлери бийик дубалдагы көпүрөлөр аркылуу оңой эле чепти көздөй кирип кыргынды сала башташкан. Бир эле заматта жер көчө баштап, жанагы жер алдындагы жумушчулардын баардыгы көмүлүп, Тан династиясынын курган дубалы болсо ошол жерден эле кулай баштайт. Манчхундун аскерлери катуу салгылашып отуруп, ошол Лешаминдин аскерлери курган чөккөн дубалдын үстүнө дагы чыгып алышты. Ошондо император Лешаминдин ачуусу келип, өз кол башчыларынын бирин өзү өлтүрүп салат да, кандай гана болбосун чепти алгыла деп аскерлерин жөнөтө баштайт. Ошондон тарта согуш өтө катуу башталып, караңгы киргенге чейин эч бир жоокер токтобой, буга чейин болуп көрбөгөндөй кандуу кагылыш болуп жатты. Эки тараптан тең көп жоготуулар болуп, ошол түнү таңга чейин дагы эле аскерлерин жөнөтүп турган Лешамин Манчхундун аскерлери акырындан азайып алсырап бара жатканын сезип, жеңишке аз калды дегендей кылып эле кымыңдап баштайт. Ошондо Манчхун өзүнүн касиеттүү деген жаасын алып чыгып, ал жаанын күчү менен жебеси өтө алыс аралыкка уччу. Негизи бул жааны өтө чоң күчкө ээ болгон адам гана тарта алат деген уламыш дагы бар эле. Байыртан калган жаа Кагюро каганатынын негиздөөчүсүнөн калган деп айтылат. Генерал Манчхун чиренип отуруп жааны болушунча тартып, өзү да мыкты жаагер болгондуктан император
императорду бутага алат, жебе өтө алыс аралыкка учуп император Лешаминин так көзүнө сайылып. Бирок канткен күндө дагы жаны бекем Лешами өлбөй калат. Бактыга жараша ошол учурда горизонттон 10 000 деген аскерлер көрүнүп, көрсө генерал Йон баш болгон Кагуро каганаты Анси чебиндеги генерал Манчхунга жардам берүүнү чечишиптир. Ошондо гана бир көзүнөн ажыраган император бир кичинекей чептин айынан жеңилүүгө дуушар болгонун мойнуна алып, аскерлерге чегинүүгө буйрук берип ал жактан кайтып кетет. Сауль дагы кайрадан кайтып келип Манчхун менен көрүшүп, Анси чебиндегилер кайрадан чепти оңдоп түздөп башташат. Качан гана баары бүткөндөн кийин Сауль чептегилер менен коштошуп, кайрадан келген жагына борборду көздөй аттанганын көрөбүз. Чептегилер Тан династиясынын аскерлерине каршы 88 күн бою тургандыгы айтылып, ал эми Тан династиясынын императору Лешамин болсо, жанагы алган жаракатынан улам 2-3 жыл өтпөй көз жумгандыгы айтылат. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.